Саламатсыздарбы? Бул видео сабак Google формада тест түзүү, сурамжылоо, тестирлөөнүн түрдүү варианттарын түзүү, ошондой эле жыйынтыгын салыштыруу аркылуу текшерүү боюнча болот. Буга чейинки сабакта дагы Google'дан тестирлөөнү түзүүнү, Google форма түзүүнү көрсөтүп бергенбиз, бирок бул сабакта дагы да толуктап бермекчибиз. Ал үчүн Google'a киребиз жана Google аккаунт түзүлгөн болушу керек. Google аккаунт түзүү буга чейинки сабактарда көрсөтүлгөн. Эми Google форма түзүүнүн жолдору. 9 чекитке киребиз жана бул жерден диск аркылуу түзсөк дагы болот. Же болбосо ушул сервистердин ичинен форманы тандап, форма аркылуу түзсөк дагы болот. Бул жерде чакыруу формасын түзсөк болот, контакттык маалыматтардын формасын түзсөк болот, жана башка. Мисалы үчүн, бул контактная информация дегенди алганыбызда биз өзү даяр түзүп берет. Биз бул жерден алып эле, мисалы үчүн керек эмес строчкасын алып коесуз, андан кийин кошо турган жер болсоңуз, мына комментарийден кийин ошол кошуп жөнөтө берсеңиз боло берет. Так. Ал эми биз өздүк форманы түзүү үчүн бул жерден пустой файл дегенди тандайбыз. Бул ошол форма деген сервис аркылуу, же болбосо биз көнүп калган ушул 9 чекит, бул жерден дискти тандайбыз. Менюдан, сол тараптагы менюдан создать, еще Google формы, же болбосо Google форма дароо эле чыгат. Google форма. Биз редакциялоону баштоодон мурда түзөтүүлөр жүргүзүп алышыбыз керек. Ал үчүн настройки бөлүмүнө киребиз. Бул жерден настройкиден тест дегенди жандырып алабыз. Тест. Эгерде дароо эле студент же болбосо контакт өзүнүн балын көрсүн десеңиз, бул жердеги публикация оценок сразу после отправки формы дегенди галочка калыш керек. Туура эмес жооп, туура жооп жана балдарга, то есть суроолорго коюлган упайларды кааласаңыз ачык койсоңуз болот, же болбосо эгерде кандайдыр бир чындык болсун десеңиз, бул жерде бул кнопкаларды жаап койсоңуз дагы болот. Андан кийинки катарда бул максимальный балл за вопрос по умолчанию деп турат. Бул жерде умолчаниеде бир упай коюлган. Кааласаңыз ушул жерден упайын жогорулатып койсоңуз болот, же төмөндөтүп койсоңуз дагы болот. Так, андан ары кеттик. Ответы. Управление сбором защиты ответов. Калган жагына тийбейбиз. Эми вопросы деген бөлүгүнө кайтабыз. Новая форма. Бул жерге биз тилди өзгөртүп алайын. Сурамжылоо деп коеюн. Описаниесине жазсаңыз дагы болот, жазбасаңыз дагы болот. Описаниеге максатын, бул Google форма эмне максатта түзүлдү, ошол боюнча жазабыз. Андан кийинки бөлүк вопрос без заголовка деген жерге катталуучунун аты жөнүн жазуусун суранабыз. Фамилиясы, аты, атасынын аты. Андан кийин вариант 1 деген жерде курсор менен тандайбыз. Андан кийин экинчи оң тараптагы экинчи терезеден биз текст строка, строчка деген тандап коебуз. Бир сапка жазат. Андан кийин ответы деген жерге бул жерден балды алып коебуз. Готово. Бул жерде андан кийин обязательный вопрос деген жандырып коюшубуз керек. Себеби респондент бул жерге аты жөнүн сөзсүз жазышы
керек. Андан кийин өзү тууралуу маалымат алып алгандан кийин мүмкүн электрондук поштасын алаттырсыз, мүмкүн аймагы боюнча суроо бериптирсиз. Ал үчүн бул жердеги оң тараптагы менюдан плюс белгисин басасыз жана бул жерден электрондук почта деп жазып коеюн. Вариантка жанакындай эле текст строка дегенди тандайбыз. Мунду дагы сөзсүз жооп бере турганын кылып жандырып коебуз. Эми суроолорго өтүшүбүз шарт. Ал үчүн разделдерге бөлүп алсак болот. Ал үчүн оң тараптагы менюдан эң төмөнкүсү бул раздел. Бөлүп алдык. Раздел 2 деп чыкты. Демек бул биздики аты жөнүн өзү тууралуу маалыматтар, бул биринчи бөлүм. Ал эми раздел 2 бул жерде мисалы үчүн ар кандай суроолор деп коеюн. Азыр биз эми предметтер боюнча суроолорду жүргүзөбүз. Ар кандай суроолор описанияга предметтер боюнча суроолор деп жазып коеюн. Эми суроо түзүү үчүн плюс белгисин басабыз жана суроо түзүп баштайбыз. Биринчи суроо, бул жерге албетте суроону жазасыз. Сиз андан кийин бул бир жооп, бир варианты туура жооп болсун. Вариант 1 деген жерде курсорду алып түшөбүз. Экинчи жооп, үчүнчү жооп жана төртүнчү жооп. Бул жерден один из списка калат, бирөөсү. Ответ деген жерден туура жоопту белгилеп коесуз жана готованы басасыз. Биринчи сурообуз түзүлдү. Суроолорго обязательный вопросту жандырсак да болот, жандырбасак дагы болот. Экинчи суроону түзүп көрөлү. Экинчи сурообуз множественный ответ болсун. Биринчи жооп, экинчи жооп, үчүнчү жооп, төртүнчү жооп. Эми бул жерден жооптордун вариантын тандаганда один из списка эмес, несколько из списка дегенди тандайбыз. Эми караңыздар, бул жерде эгерде суроо жана жооптору көзөнөкчө иретинде берилсе, демек бир жоопту белгилөө керек. Ал эми жооп варианттары мындай квадрат иретинде берилсе, демек булар бир нече туура жоопту беришибиз керек деп түшүнүш керек. Андан кийин бул жерден добавить пояснение деген жерге эгерде туура жооп берсе, туура эмес жооп берсе, кандай сөз чыгарын бул жерден жазып комментарий иретинде жазып койсоңуз болот. Правильный ответти туура жооп бергенде дагы кандай комментарий чыгат. Сохранить этип койдук. Андан кийин готово басып коебуз. Үчүнчү суроо кайра разделге бөлөйлү. Раздел 3 бул жерде кыргыз тили деп коеюнчу. Жанакыбыз математика болчу. Описание жазсак да болот, жазбасак дагы болот. Суроо кошуу үчүн плюс. Эми бул жерде сүрөт берели. Сүрөткө карата кыскача эссе жазуу деген тапшырма бердик. Сүрөттү кошуу үчүн бул жердеги сүрөттүн белгисин тандайбыз. Добавиттен обзорду басып компьютердеги бар сүрөттү алсак болот. Веб камера дароо эле камера аркылуу сүрөткө тартып алсак болот. Ссылка койсок болот. Google Дисктен алсак болот. Google картинкадан биз компьютердеги бар сүрөттү кошойлу. Добавить бул жерден обзор. Биздин компьютердин проводнигиндеги сүрөттөр ачылат жана бир сүрөттү тандап жүктөдүк. Жүктөгөнгө чейин күтө турабыз. Жүктөлгөндөн кийин бул сүрөттү Google формага коебуз. Эгерде сүрөтүңүздүн көлөмү чоң болгон болсо, сүрөттү тандап алып, көлөмү эмес, кандай? Размери, өлчөмү.
Word'да иштегендей эле сүрөттү монтип кичирейтип койсоңуз болот. Андан кийин бул жерге бала өзүнүн оюн жазыш керек. Вариант 1 дегенди тандайбыз дагы. Бул жерден один из списка дегенди басып, бул жерден текст абзац дегенди тандайсыз. Строчка дегенди тандап койсоңуз, бир строчкадан кийин жазганга болбой калат. Абзац дегенди берсек, текст абзац. Бала бир нече вариант сүйлөм сөздөрдү жазганга мүмкүнчүлүк берилет. Кайра суроо кошуу үчүн плюс, кийинкисинде дал келдир деген суроо бердик. Вариант 1 дегенди тандап, один из списка эмес, бул жерден эми сетка множественный выбор дегенди тандайбыз. Ряд 1, мисалы үчүн сан, вариант 1ге натуралдык дедим. Кайра добавить строчку, цифра, цифра дегенге туура эмес жооп берип койдум. Үчүнчү ряд санаточ канча деп койдум. Ушундай типтеги суроолорду жазсак болот. Ответы, мисалы үчүн сан натуралдык, цифра 1,9, санаточ канча, готово. Туура жоопторун белгиледик. Андан кийин кайра суроону кошойлу. Бул жерден эми мисалы үчүн абанын температурасы температурасы канча градуста суу тоңот деп жазып коеюн. Так, вариант 1де бул жерден шкала дегенди көрсөтүп коебуз. Шкала 1ден 10го чейин көрсөтүп коелу. Подпись не обязательно. Андан кийин шкала түрүндө эми кийинкибиз берилгендердин ичинен раскрывающий список кылайлы. Берилгендердин ичинен сын атоочту тапкыла дедим. Вариант дегенди тандайбыз. Один из списканын ичинен раскрывающий список дегенди тандап, вариант 1 алма, экинчи сары, үчүнчү машина, күн, түн деп койдум. Ответ дегенди басып, сарыны тандап, готово басып коебуз. Да, кайсы ответ калды бизде? Добавить вопрос, 4-чү суроо, вариант 1. Так, флажок калды окшойт бизде. Сетка флажков тандайбыз. Бул жерден ряд 1 вариантка 11 туура келсин. Добавить строчку 2 вариантта бул 222. Сиздер жоопторун жазасыздар. Бизде суроо жок үчүн мен ушинтип эле жазып койдум. Ответ басабыз. Жана 1ге 111. Ушундай келтирейинчи, 55 туура келет. Буга 11 туура келет. Буга 222. Готово. Так, дагы бирөөсү калды. Бул файлдарды жүктөө. 11-чи көнүгүү боюнча сүрөт тартуу. Вариант 1 один из списка дегенден, так, загрузка файлов дегенди ачабыз. Бул жерден разрешите респондентов загружать файл на диск дегенди продолжить. Кандай типтегилер? Разрешить деген жандырсаңыздар, только ушуларды гана жүктөөнгө мүмкүнчүлүк берет. Ал үчүн всего дегенди тандап коебуз.
бардыгын, сүрөт, аудио, рисунок, PDF, видео, таблица бардыгын. Количество файлов 5 мегабайт 100га чейинки уруксат берели. Андан кийин открыть в папку дегенди басып, Google-ден папка түзүп койсок болот. Негизинде ошол болду окшойт, бардыгын түзүп бүттүк. Андан кийин настройкасын бүттүк. Бул жерден настроить тему, темасын дагы өзгөртүп койсок болот. Так. Кааласак мындай бир түстө, кааласак башка бир фонду берип койсок болот. Так. Андан кийин көрөлү эми кандай көрүнөт экен бизге. Просмотр. Мынакей обязательно дейт. Далее. Толтуруу керек, толтурбасаң кийинки өтпөйсүң дейт. Так, эми биз форманын атын коебуз. Сол тарапта оң жакта новая форма деген жерге сурамжылоо деп койдум. Эми жөнөтүш керек. Отправить кнопкасын басабыз. Бул жерден почта аркылуу жөнөтсөк болот, же болбосо ссылка аркылуу жөнөтсөк болот. Экинчини тандайбыз. Ссылкасын бердик, копировать, же болбосо бул жерден кыскартып алсак болот. И копиялап социалдык тармактар аркылуу жиберсек болот. Биз тестирлөөнү түзүп бүттүк. Башкача айтканда Google форманы. Эми ошол Google форманы текшерүүгө өтөбүз. Ал үчүн бул жерден ответы дегенди тандайбыз. Excel таблица түзөбүз, пока бизде жок. Создать. Ответы принимаются. Бизде азырынча бул жерде эч кандай жооп келе элек. Эми биз өзүбүздүн түзгөн сурамжылоого текшерүүнү кантип коебуз? Ал үчүн бул жерден расширение орнотобуз. Расширение. Бул жерден flubarу дегенди орнотобуз. Менде flubarу орнотулган. Flubarу басасыздар. Андан кийин бул жерде менде азыр өзүңүздүн бир нече вариант жооптор келе элек, жоопторго салыштырып көргөнгө мүмкүн эмес деп атат. Flubaруну орнотосуздар. Азыр менин мурдакы түзүлгөн тесттерден текшерип көрсөтүп берейин. Так, ответы. 3 ответ бар бул жерде. Ответы тандаймын. Excel таблицасын түзөбүз. Бул жерде карасаңыздар, биринчи өзүм, бардыгы ошол өзүмө карата текшерилиш керек. Мен 100% бардыгына туура жооп бересиз. Азыр меники бул жерде 4 суроом жоопсуз калыптыр. Бардыгына туура өзүңүз жооп бересиз, 100% туура кылып. Андан кийин бул жерден расширениени орнотобуз. Андан кийин баалоону баштайбыз. Мынакей. Биздин суроонун жоопторун берет. Бул терезеде. Бул жерде биз балды баалабайбыз. Ал үчүн бул оң жактагы skip grading дегенди тандап, normal grading деген тандап skip grading кылып коебуз. FIO дегенди дагы баалоо эмес, баалабайбыз. Калгандары бааланат. Калган суроолорго баалайбыз деп белги коебуз. Сактоо, continue. Не дейт? Students. Бул жерден students дейт. Continue. Сактадык. Кимге карата дейт? Бул жерден мен өзүмдүн фамилиямдын тушуна галочка коем жана continue сактайм. Демек, текшерүүнү ошол менин жүргүзгөн сурамжылоого жооп берген неме каратып текшерет. Так, мынакей. Адеми 9,5%. Мына биринчи суроого экөө тең туура эмес жооп берген. Экинчи суроодо адеми туура, кийинкиси туура эмес. Ошентип ар бир суроону жекече текшерип алсаңыздар
болот. Албетте ал үчүн кайра кайталайм, бул жерден flu baro деген расширениени орнотуу керек.